Алматкадыр Бейшеналиевдин Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчиси кызматына кайтуусу боюнча чечим кийинки жумада кабыл алынат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Эскерте кетсек, Саламаттыкты сактоо министри Алматкадыр Бейшеналиевге карата козголгон вакцинага байланыштуу кылмыш иши кыскартылгандыгы маалымдалган. Ал мурда ээлеген кызматынан убактылуу четтетилген. Ал эми Алматкадыр Бейшеналиев жергиликтүү маалымат каражаттарына комментарий берип, кайра өз иш ордуна барууга даяр экендигин билдирген. Ал буга байланыштуу президент Садыр Жапаровдун чечимин күтүп жаткандыгын кошумчалады. Бишкекте ууруга баштыгын жулдурган аял жаракат алып ооруканага түштү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык окуя 24-июль күнү болгон. Пенсионер аял үйүнө кирип бара жатканда артынан келген эркек киши колундагы баштыгын жулуп качып кеткен. Ошол учурда 71 жаштагы шаар тургуну тепкичтен ылдый кулаган. Кийин ооруканадан анын мээси чайкалып, акыреги сынгандыгы кабарланган. Бул факты Кылмыш жаза кодексинин 206-беренеси каракчылыкка ылайык кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталды. Чүй облусундагы Сокулук районунун 28 жаштагы тургуну шектүү катары кармалып, ал мурдадагы бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарында сейф урдоого шектелип 2 жигит кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 7 август күнү милицияга жаран кайрылып, белгисиз адамдар Орозбеков көчөсүндөгү кафеге кирип, ичинде 150 000 сом акча салынган сейфти уурдап кетишкендигин билдирген. Аны менен бирге шектүүлөр кассадагы 5460 сом, Xiaomi үлгүсүндөгү телефонун уурдап кеткендигин айткан. Учурда келтирилген зыяндын өлчөмү такталууда. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 20 жаштагы жана 19 жаштагы 2 жаран кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган деп айтылат маалыматта. Учурда иликтөө иштери уланууда.